Салам. Бүгүн биздин эң акыркы лекциябыз. Мында биз таргетированная реклама деген теманы өтөбүз. Азыр сизде реклама кылып жатпайынбы деген суроо жаралып жатса керек. Бирок мунун баары Инстаграмдагы кадимки посттор. Аны көп адам көрүш үчүн сиз буга акча жумшашыңыз керек. Таргетированная реклама кыргызча айтканда максаттуу реклама деп которулат. Бул деген эмне? Максаттуу реклама бул Инстаграмдагы эле пост, бирок бул реклама үчүн акча алынат. Бул рекламанын өзгөчөлүгү адамдын кызыкчылыгына карата чыгарылган реклама. Ошон үчүн максаттуу реклама деп аталат. Мисалы, мен акыркы жолу Google'дан тамак аш жөнүндө маалымат издеген болсом, мени Instagram же Facebook'тан тамак ашка байланыштуу ошол эле кафе ресторандардын рекламасы кубалап баштайт. Кубалап дегеним, лентаны көрүп жатканда, стористеримди көрүп турганда, ошол реклама улам чыга баштайт. Ал рекламаны кантип билем десеңиз, посттун башында майда тамгалар менен реклама деп жазылып чыгат. Реклама бекерби же акча төлөө зарылбы деп дагы сурап калышат. Реклама үчүн биз Instagram же Facebook'ка акча төлөйбүз. Instagram менен Facebook бир компания болгондуктан, алардын политикасы окшош деп айта алам. Эми акча жөнүндө кеп кылсак, Instagram чет элдик компания болгондуктан, акчаны доллар валютасында санайбыз. Күнүнө эң аз дегенде $3 баштап бир постко акча кетирсе болот. Бирок көбүрөөк акчага койсоңуз деле болот. Баары сиздин бюджетиңизге жараша. Эми реклама коюуга убакыт келип жетти. Инстаграмга киребиз. Рекламага коюучу бир постту тандап алабыз. Ар бир посттун астында продвигать деген кнопка болот. Ошол кнопканы басыңыз. Өзүңүздүн баракчаңызды реклама кылгандыктан, ваш профиль деген вариантты тандап алабыз. Бул жерде өзүңүздүн клиенттериңиздин кызыкчылыгына жараша создать аудиторию деген вариантты тандайбыз. Эми бул жерде кардарларыңызды сүрөттөйбүз. Название аудитории деген жерге өзүңүзгө ылайыктуу болгон аталышты тандап алыңыз. Кийинки кадам бул сиз жайгашкан жер. Эгер сиз Нарында турсаңыз, Нарын деп жазып аласыз. Баткен болсо, Баткенди жазыңыз. Эгер өзүңүздүн жайгашкан жериңизден тышкарыда шаарларды камтыйм десеңиз, анда тизмеге каалаган шаарларды киргизсеңиз болот. Интересы деген жерге кардарларыңыз эмнеге кызыгат? Алар кайсы маалыматты көбүрөөк издейт? Ошол суроолорго жооп берип, анан толтуруп алсаңыз болот. Менин блогум тамак аш жөнүндө болгондуктан, орусча тамак аш менен байланыш болгон сөздөрдү жаза баштайм. Мисалы, еда, ресторан, рецепт, кухня жана башка. Возраст деген жерге канча жаштагы кардарлар керек деген суроого жооп берип туруп белгилеңиз. Менде бул 20 жаштан 35 жашка чейинки адамдар. Пол деген жерге же аялбы, же эркек кишиби ошого карап белгилейсиз. Мен аялдарды гана белгиледим. Анткени рекламага коюлуп жаткан пост рецепт болгондуктан, бул аялдарды көбүрөөк кызыктырат деп эсептейм. Кийинки кадам бул бюджетти пландоо. Башта айтып кеткендей эле, акчаны өз чөнтөгүңүзгө карата сарптасаңыз болот. Мисалы, мен күнүнө $5 койдум. Ошондо 2 күндө мен $10 короткон болом. Instagram акчаны картадан гана алат. Ошондуктан сизде карта жана анын ичинде жетиштүү акчаңыз болуш керек. Эгер картаңыз жок болсо, банкка кайрылууңуз кажет. Картаны алган соң, аны Instagramга улайбыз. Бир жолу улайбыз дагы, андан кийин автоматтык түрдө уланып, кийинки рекламаларга акчаны өзү эле картадан алынып баштайт. Картаны кантип улоо керек? Картада болгон номерлерди терип жазабыз дагы. Картанын аркасында 3 цифраны CVV деген кодду сураганда жасабыз. Атыңызды жана фамилияңызды сурашы мүмкүн, аны дагы жазабыз. Максаттуу реклама акчаңызга жараша жазылуучуларга көрүнөт. Эгер канчалык жакшы акча жумшасаңыз, ошончолук ахват көп болот. Ахват жөнүндө биз экинчи сабакта кеп калганбыз. Бүгүн бүтүрүүчү 5-чи ролик болгондуктан, SMM деги эле бардык өткөн темаларды кайталоону сунуштайм. Бул жерде 20га жакын тест сыяктуу суроолор болот. Келгиле өзүбүздү текшерип көрөлү. Биринчи суроо, Instagram'ды кайсы жактан көчүрүп алабыз? Экинчи суроо, Facebook менен Instagram'дын айырмасы эмнеде? Үчүнчү суроо, Instagram'да канча символдон ашык текст жазбаш керек? Төртүнчү суроо, ахват менен показдын айырмасы эмнеде? Бешинчи суроо, статистиканы анализдөө эмне үчүн зарыл? Алтынчы суроо, логин деп эмнени айтабыз? Жетинчи, шапка профиля дегенди кандай түшүнөсүз? Сегизинчи суроо, аккаунт жана баракча дегендин айырмасы эмнеде? Айырмасы барбы же жокпу? 9-суроо,
Көк галочка эмнени билдирет? 10 суроо лайк басуу эмнени түшүндүрөт? 11 суроо фильтр деген эмне? 12 суроо вертикалдуу сүрөт менен горизонталдуу сүрөттүн айырмасы эмнеде? 13 суроо бул жерде турган подписки деген менен подписчики дегендин айырмасы эмнеде? 14 суроо хэштег эмне үчүн коюлат? 15 эң акыркы суроо текст жазардын алдында текстти канчага бөлүп алдык? Ушуну менен биздин курсубуз аягына чыкты. Бул курс сиздерге пайдалуу болду деп ишенем. Ал эми силер менен мен видео аркылуу да лекция өтөм. Ошондуктан суроолоруңар болсо жазып алып, ошол лекциядан сурасаңыздар болот. Бизнесиңизге ийгилик каалайм. Лекциядан көрүшкөнчө.